senin namaz okugaның ал өзүң үчүн. Ораза тұтып атасыңарбы? О сакалың да сенин, кийип алган ботинкең да ал сеники ал. Биз сенден сурабайбыз. Кааласаң оку, кааласаң окубай кой. Ал сенин проблемаң. Мен үчүн не важно ал? Чудасызбы? Мен үчүн сенин кашың важно. Бизде сөз бар турабы, аш эмес, каш бергиле дейт. Аш бербегиле, каш бергиле дейт. Деген сөз бул жерде сен адеп аклагың, сен канчалык деңгээлде намаз окуп атасың, канчалык деңгээлде сен Аллага ибадат, канчалык деңгээлде Аллага ишенесиң, сен мүнөзүң, адебиң билгизет. Эгер калпычы болуп намаз окуп дагы эле калп айтып жүргөн болсоң, анда намазыңды кайра дагы жандан башкача окуп башла. Сен тахажжудта туруп ыйлап атасың, о деп атасың, бирок оозунан сигарет дагы деле чөөлөк. Сен тахажжуд окугапсың сен? Сен жөн эле жүрөсүң, субханалла. Антка оозуна анда насыбай салып коюп, мына жүрөсүң. Сен субханалла намаз окуй элек экенсиң сен. Сен намаз окуп атсың, бирок намаз тургуза элек экенсиң. Кара, сен субханалла жашооңдо некен дагы эле бирөөнү душман сезип жүрөсүңбү? Сен намаз окуй элек экенсиң дагы эле. Сен намаз бирөөнү душман көрүп атасың. Эгерде сен бирөөнү субханалла ушактап атасыңбы? Демек сен дагы деле болсо намазың оңол эле экен. Көрдүңбү сени эмне сенин ибадатың, сен сырткы келбетиңди ички дүйнөңдү оңдош керек. Мына ошондо субханалла ошол ибадат болот. Ошол нерсени сен акыйкатына жеткен болосуң субханалла.